Өткөндө ошол сиз берген суроону бир жаштар менен отуруп сүйлөшүп атсам, жолугушууда айтат, соңку кездерде бүтүн арабча ат коюп кеткендерди кандай карайсыз дейт. Мен айттым, мисалы, десем ушундай ушундай. Сенин атың ким деди. Десем баланчы дейт. Сенин атың кыргыздыкыбы деди. Өзү түшүнбөйт да. Азыр жооп берем туугандар. Кыргыздын залкарларынын бүтүн баарын санаты. Абдыкерим Сыдыков. Айттым. Кыргыздын аты жок. Эмне деген? Абды арабча кул, Керим Аллахтын 99 сыпатынын бири. Баарына берүүчү деген. Керим сыпат. Бул деген кыргызчага которсо Кудай кул болуп калат экен деди. Бирок Кудай деген сөз да кыргыздык эмес. Бул фарстын сөзү. Куда. Экинчиси Абдыкерим Сыдыков да ошол. Сыдык атасынын аты экен. Кыргыздын атыбы? Жок. Сыдык деген бул ишенимдүү. Сыдык арабча. Сен окуп отурган китеп кыргызча, арабча. Сен изилдеп аткан адабият кыргызча? Жок. Адап арабча, жүрүш туруш. Десем, көбү билбегенден ушинтип айтат да. Көздөрү алаңдап, жанында бир ончакты кишилер отурат эле. Анда кыргыздын аттары барбы дейт. Бар деди. Тезекбай, Кебекбай, Ташбай, Жолоочу, Жамгырчы, Маймыл, Итибай, Кара Күчүк, Сары Күчүк. Ушулар кыргыздын аттары. Башка кандай ат бар? Мына кечирип кой, дал келип калды да ошого. А сен эмне бир немистин атын алып жүрөсүң дедим. Сыймыктанасыңбы дедим. Аты Эрнст экен да. Эрнст ким билесиңби десем жок дейт. Эрнст Тельман дедим. А сен эмне уялбайсың, немистин атын алып жүрөм деп. Ошол сыяктуу бул айтып аткан сөзүм азыр мага айтып атат эмне кылбы, ага эски баш прокурор Айда Салянова күбө. Ошо киши чакырган экен, жолугушуу деп, бирөөсүнөн сурасам ошол күлүп жибердим да, Эрнст дегенде. Сеники кыргызчабы дегендей кылып. Ошол сыяктуу 12 күбө бар. Мен соңку кезде Эрнст мырза. Ассаламу алейкум агайын туугандар. Адахан Мадумаровдун Эрнст Кыязга берген маегин толук көрүп чыктым. Маектин соңунда мен берген суроону дагы жүйөгө келтирип сүйлөп өткөн экен. Ошол суроону берген жигит катары мен өзүмдүн чындыгымды, өзүмдүн оюмду айтып коеюнчу. Сөзүмдүн жүрүшүндө көп нерселерди айтканга аракет кылам. Бирок сөзүмдүн башында бир нерсени баса белгилеп өтүп кетейин. Мен Мадумаровчул эмесмин, мен Жапаровчул да эмесмин, мен мурунку президентчилерден эмесмин. Мен эч кимчил эмесмин. Бир да президентти, бир дагы адамды толук 100% колдобойм. Ооба, жакшы иштери болсо, ал менин ким экениме карабай, душманым болсо дагы жакшы жагын көрсөм, калыстык үчүн, адамгерчилик үчүн, абийирим үчүн ошону айтканга дайыма аракет кылам. Мен дайыма тамашалап айтам. Мен кожомкул балбанын чөйрөсү болгону менен мен кожомкулчу дагы эмесмин. Керек болсо, керек учурларда мен ал кишинин дагы кайбир кемчиликтерин дагы айтам. Аны өзүнчө сөз кылабыз, кылып жүргөнбүз. Мен темадан алыстабай кыргыздын ысымдары жөнүндө сөз кылайын. Мен Адахан Мадумаровго кыргыздын кийинки учурлардагы ысымдары арапташып баратат, башка улуттагы аталыштар, ысымдар көбүрөөк коюлууда, кыргыз жуттуу ысымдар азайып баратат. Сиз ушуга кандай көз караштасыз деген өзүмдүн оюмду айтсам, ал киши жогорудагыдай кылып жооп берген эле. Ооба, ар кимдин өзүнүн ою бар, өзүнүн деңгээли, өзүнүн көз карашы менен жооп берет. Ар бир ата эне өз баласына эмне деген ат коет, кандай ат коет, өзүнүн укугу, өзүнүн иши. Маселен, Трамп деп кое алабы, же Бокмурун деп коебу, ал өзүнүн жогоруда айткандай, ал ата энелик укугу. Мен эмнеге чакырык жасап кетким келет туугандар? Ушул кыргыз болуп жаралдык. Бизди Кудай кыргыз кылып жаратты, мусулман кылып жаратты, Кудайга шүгүр.
адам кылып жаратты да. Мусулманбыз, бирок биз кыргыз экенибизди да унутпасак туугандар. Мусулмандар көп дүйнөдө. Ондогон, жүздөгөн улуттар бар. Биз Иван десек, Сергей десек кимди элестетебиз дароо? Албетте орус улутундагы адамды элестетебиз. Анан азыр бир атын да айткым келбей атат. Анткени атын атаса куту сүйнөт окут эмеспи негизи. Анан бир атын атасам катуураак тийип калабы деп да ойлоп атам да. Айтор кыргыз жыттанбаган башка бир атты айтсак ал кыргызды элестетпейт да. Ошон үчүн кыргыз жыттуу аттарды койсок туугандар. Мен мисал келтирип айтайын. Мисал үчүн мусулман катары Юсуф пайгамбарды биз баарыбыз сыйлайбыз. Биздин кыргыздардын арасынан Юсуф пайгамбардын, Мухаммед пайгамбардын, Кадича энебиздин, Айша энебиздин аттарын көп коюудабыз, мусулман катары. Ошону кыргыз кантип кыргызчалаган, кантип өзүнүн тилине ылайыкташтырган. Маселен, Юсуф пайгамбар. Кыргыз аны Жусуп деген. Жүсүп деген. Жусуп Абдрахманов атабызды баарыбыз билебиз. Кандай сонун ат. Жусуп. Жүсүп мамай. Болгону ушул туугандар. Кыргыз жыттуу кылсак дегенине ойду айткым келип атат да. Мен мына могул жерде тентек кылып сүйлөп атканыма карабай ойноп жүргөн Кабатай баламды ошол Мадумаров менен жолугушкан учурда дагы жанымда болуп чогуу ала баргам. Ушул баламды маселен атын Кабатай деп койгом. Эми кыргыз жыттанат деп ойлойм да. Улуу кызымдын атын Керемет койгом. Кереметтүү кыргызымдын кыздарынан болсун деп. Анан мисалы үчүн орустун кроватин биз керебет дедик да, туурабы? Ой, керебетке жат. Керебетке ант, минт деп көп эле колдонобуз турмушубузда. Самовар. Ой, бул самовар деп койгонбуз да, туурабы? Самовардын чайын ичели. Самовардын чайын сагындым дейбиз. Мешок дейбиз. Мешокту мүшөк дейбиз. Картошканы картошка дедик туугандар. Өзүбүздүн тилибизге жатыктырып эле атпайбызбы? Калп айтпасам француз тили болуш керек, Монпосио. Биз Монпосуй дедик да. Мен ушул маанайда, ушул маанинде айтып атам да туугандар. Башка сөздөн келген сөз болсо деле кыргыз жыттуу кылып, өзүбүздүн тилибизге жатыктырсак, ылайыкташтырсак деген чакырууну бергим келип атат. Биздин жогору жактагы саясатчыларыбыз, парламенттеги айрым депутаттар, эл башкарам, жер башкарам, мыйзам жазам деген адамдарыбыз өзүнүн аты жөндөрүн тууралап албаганына, оңдоп албаганына абдан каңгыргым түтөйт да. Маселен, Кубанычбек Кангантиев деген депутат жакын арада эле кетти. Эми ал бийликтин 3 бутагынын бирине барды да. Аты жөнүн оңдоп алып барса деген бир ойду айткым келет да. Кубанычбек дейт. Б эмес, В менен жазып алыптыр, Бакытов. Анан ошо менен агитация да кылып жүрдү. Ар кимдин өзүнүн иши деңгээли деңизчи. Мен болсом ошол Вны Бга алмаштыра барат элем да. Кыргыздын сонун аты Кубанычбек. Кыргыз жыттуу ат. Атасы ошентип койсо керек да. Мен кыргыздын көп эле аты жөндөрүн ошондой бурмаланган, өң менен жазылган аттардын бузулуп жүргөндөрүн көп көргөм. Көп эле көрүп жүрөбүз. Зейнингейт, Жапарлар Дыжапар болуп алган. Менин апамдын аты Гүлзат да. Гүлзаттар Гүлзат болуп алган.
Үсөндөр Усен болуп алган, Урмат Усенов деген нерсебиз бар го. Ал киши дагы мамлекетибиздин жараны катары, мындай мекенчил инсан катары кыргыз тилине күйүп жүрөт. Бирок ошол Урмат абабыз Усен деген аталарынын атын Үсөнгө которуп койсо кандай болот? Эгер кыргызча Үсөн болсо керек. Ошо жет атасынын бирөөсү да, балким бул видеону тааныштары, жакындары жиберип койсоңуздар дурус болор. Ал өзүнүн оюн айтар. Туура эмес айтсам кечирим сурайм. Умбеталы Кадыралиев деген депутатыбыз бар. Дайыма спорт додосуна келип, биз менен кошо жаштар менен тең тайлашып футбол ойнойт. Дайыма өзүнүн бийиктигин көрсөтүп жүрөт. Ошол агабыз деле Умбеталы. Менимче туура эмес деп ойлойм да. Үмөталы же Үмбеталы болуш керек. Анан баягы орустар өзүнүн тилине ылайыкташтырып Умбеталы деп жазып ошо боюнча калып калса керек да. Анан ошону оңдоп ала турган жердебиз да туугандар. Биринчи аты жөнүбүздү оңдобойлу. Атыбызды да оңдойлу, затыбызды да оңдойлу. Атыбызга затыбыз жарашсын. Мадумаров айтып атпайбы, кеп атында эмес затында деп. Туугандар, туура, анда да чындык бар. Ал сөзү да жан бар. Бирок атыбызга затыбыз жарашса эмне үчүн болбосун? Мен бул темадан экинчи темага дароо өткүм келип атат. Алахан Мадумаровдун көп артыкчылыктары бар. Чыныгы саясатчылык сыпаттары бар. Анын тазалыгы, анын билимдүүлүгү, жана башка толгон токой сонун асыл сапаттары, мүнөздөрү бар дейилчи. Бирок бир менин кемчилигин баса белгилеп айткым келип атат. Адахан Кимсенбаевич, менин атаман дагы бир аз улуураак экенсиз, быйыл 61ге чыгасыз, жаңылышпасам. Бала кезиңизден президент болом деп жүрөт экенсиз. Ошол ылайым, ошол тилегиңизге жеткирсин. Кимдер гана президент болгон жок бизде. Сиз деле президент болчу баягы деңгээлиңиз бар. Мен тилектешмин. Бирок бир сапатыңызды оңдоп алышыңызды мен иниңиз катары, балаңыз катары мен суранып өтөт элем. Сиз дайыма кемчиликти эле гана айтасыз да, өзгөчө бийликтикин. Кемчилигин көзүнө сайып, тим эле калемпирин тузун кошуп таамай айтасыз. Маселе жок. Кошулам. Бирок сиз адилеттүүлүк үчүн, мырзалык үчүн, адамгерчилик үчүн, өзүңүздүн абийирдүүлүгүңүздүн алдында деле сын айтканга жараша артыкчылыктарын деле айтып койбойсузбу? Бирөөнү болсо дагы, 1% болсо дагы туугандар, кандай дейсиздер? Мен Адахан абама, Адахан акеме ошону чын дилден күйүп, сунуштап айтат элем да. Сиз эмне үчүн президент болбой жүрөсүз билесизби? Себептердин бири ушул жамандыкты эле айтып бересиз да. Жамандыктын жартысындай, жамандыктын көрүүчүсүндөй болуп эле. Сиз жакшыны дагы, жаманды дагы көрө билсеңиз, коомчулукта, эл журтуңуздун арасында кадырыңыз дагы эки эсе эле бийик демек. Сиздин бийликтеги жакшы, бийликке карай жакшы айтылган сөздөрүңүзгө балким сиз айткан үчүн кадыры көтөрүлөр азыркы бийликтин. Бирок ишенип коюңуз, ошол сөздү айтуу менен, жакшы жагын көрө билүү менен сиздин деңгээлиңиз, сиздин кадыр баркыңыз бийликтегиден 1 эсе өссө, бийликтики, сиздики 2 эсе өсөт. Ошону бир оңдоп алыңызчы. Адахан Кимсенбаевич, мен сизди абдан баалайм, колдойм. Бирок ушул сапатыңыз жакпайт да. Өткөндө сиз менен жолукканда ушул нерсени айтканга жетишпей калдым. Убакыт деген тар экен. Эми бир жолуксам сизге дагы бир ушул бетиңизге деле айтармын.
ага чейин ушул жерде айтып коеюн туугандар. Кандай дейсиздер? Өзүңүздөр дагы биздин жарандар жаза кетсинчи. Туура айттымбы, туура эмес айттымбы? Айтор менин пикирим ушундай. Дагы бир нерсе, Сталин айткандай, кадры решает все. Кадрлар бардык нерсени чечет. Бирок Алахан Кимсанбаевич, сиз Бүтүн Кыргызстан партиясына каяктагы бир депутаттарды киргизбеген жайыңыз бар. Мисалы, Айгүл Айдарова. Айгүл айым таарынбаса керек. Ал мыкты аял заты болушу мүмкүн, мыкты эне болушу мүмкүн, мыкты кыз болушу мүмкүн. Бирок ал саясатчы катары, ал депутаттар катары менин көз карашымда таптакыр мындай чак келбейт да, туура келбейт. Ошондой айымды жана башка айым, ал башкаларын айтпай эле коеюнчу, мен өзгөчө ушул Айгүл Айдарованы баса белгилеп айткым келип атат да. Ушуну сиз депутат кылып койгондо өзүңүздүн командаңызга алганда мен түңүлдүм. Алахан Кимсанбаевич Мадумаров президент болуп кала турган болсо, кадр маселесин кантип чечет? Ушундай кадрлар келеби деген бир чоң түз дагы тузду дагы суроом бар да. Алахан Кимсанбаевич, эгер ушул видео жетип калса, бир жооп берсе деген бир өтүнүчүм бар. Журналисттер дагы ушул суроону бербей жүрөсүздөр да. Кулак кагыш, бир маек алууда ушул суроону да баса белгилеп, айта суроону узата кетиңиздерди өтүнөм. Сөздү жыйынтыктасам, атыбызга затыбыз жараша болсун туугандар. Кыргыз бололу, кыргыз болуп жашайлы. Мусулман болуп, биздин ата бабабыз мусулман динин кабыл алган. Көпчүлүгүбүз мусулман динин карманып келатабыз, кут болсун дейли. Атыбызга затыбыз жарашсын. Мен ушул тилекти айткым келип атат. Кыргыз жыттуу ысымдарды коелу. Кыргызча сүйлөйлү туугандар. Кыргыз экенибизди унутпайлы. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Кыргызбыз. Мусулмандар көп, ондоп, жүздөп саналат. Ошону түк унутпайлы туугандар. Улутубузду сыйлайлы. Балдарыбызга кыргыз жыттуу ысымдарды коелу туугандар. Бар болуңуздар.